Эгерде Ачык Акыйкат каналында биринчи жолу болсоңуз, каналга катталып, мага жакты деген белгини басып, ой пикири калтырууну унутпаңыз. 2 январдан бери достор, Саид, алейкум ассалам, алхамдулилlah. Мындайча айтканда уйку жок, бир боор казак элинин толготконун чогу толготуп, өтө кейиштүү акыбалда турабыз. Эми бүгүнкү Викрам биздин жарандар тууралуу кайрылып атам, урматтуу мекендештер. Өтө азыр эми ошо сөзүмдүн башында муга айтайынчы, кыргыз эли азыр кыргыз мамлекети менен биздин өзүбүздүн бийлик менен ынтымактуу турушубуз керек. Азыр ушуга алып келип такады да. Алейкум ассалам, Талап эке, кандайсыз, ден соолугуңуз жакшыбы? Балыкчыдасызбы же Бишкектесизби? Мекендештер, эң биринчиден азыркы менин каалоом эми биз бийлигибиз менен кандай көз карашта болбосок дагы, кандай саясий багытты карманбастак дагы бир тарапта болушубуз керек. Эмне үчүн дебейсиңерби? Анткени деген, мынакей, мен 10 жылдай Казакстанда иштеп жашап келгем. Назарбаев, Токаев кыргыз мамлекетин эсептебейт, считаться этпейт, мындай сөз менен айтайынчы, жалпак сөз менен. Булар бизди мындайча айтканда дүйнөдө 3-чү мамлекет, 1-чи мамлекет, 2-чи мамлекет деп коет го, бизди мамлекет катары көрбөйт Казакстан бийлиги. Мекендештер, ошону түшүнгүлөчү. Ошон үчүн биз жанагы аскерди Кыргызстандын аскерин ОДКБ боюнча жөнөттөлүк дегенде биз каршы чыкканбыз. Жөнөтпөгүлө булар деген түшүнбөйт, түшүнүп атасыңарбы? Бул мен казак элин айтпай элем, туура түшүнсөңөр, казак элинде кеп жок. Казак менен кыргыз бир тууган. Казактар, мисалы үчүн, кыргызды бауырым, ичиндеги табырым деп эркелетип коет. Бээнин бир желини кыргыз болсо, бир желини казак дейт. Куштун бир канаты кыргыз болсо, экинчи канаты казак дейт. Ошон үчүн бул бийлик, террорист бийлик өзүнүн бийлигин сактап калыш үчүн ушуну кылды. Көрдүңөрбү? Бул уже Токаев менен Назарбаевдин бийлиги ушу менен бүтөт мынакей. 1 жылбы, 2 жылбы айырмасы жок, уже бүттү. Назарбаев менен Токаевдин бийлиги ушу менен токтойт. Казак элине ынтымак, биримдик каалап туруш керек. Азыр бул жерде көрүп аткан достор, мындай сурооңорду берип турсаңар, ошо суроого жараша мындай дискуссия кылып иш алып барганга аракет кылалык. Ошондуктан менин жеке пикирим, биздин музыкант балдарды, кыргыз балдарды террорист деген конкретно кыргыз элине, кыргыз мамлекетине, кыргыз жарандарына, намызына, геополитикадагы, эл аралык политикадагы да шек келтирди. Муну менен кыргыз мамлекети конкретный тактана туура кадамдар жасап бериш керек. Түшүнүп атасыңарбы? Өзүбүздүн нота протеста жөнөтүш керек. Керек болсо мына 150 аскерди кайра тарттырып алсын. Ошондо биз өзүбүздүн намызыбызды кайра алган болобуз. Эмне себептен тарттырыш керек? Мынакей, биз кыргыз мамлекети эл каршы болсо дагы 150 аскерин жөнөттү эле, ошого карабай биздин мамлекетке көч чаптады. Албетте Казакстанда көптөгөн кыргыз жарандар иштейт, эмгектенет, бирин серин жүрүп калышы мүмкүн болчу, бирин серин туруп калышы мүмкүн болчу, бирок эч кандай жанагыдай террористтик уюмдарга катышы жок. Жана бир нерсени билип алгыла, террорист деген мусулманда эч качан болгон эмес, болбойт. Бул деген Америка, Россия, Кытай жөөттөрдүн мамлекетинде чыгарылган атайын спецгруппалар булар. Ошон үчүн ошону бизге жаап атат. Мынакей аягы барбы эми? Сакалчандар күнөөлүү болот да, намаз окугандар күнөөлүү болот. Мекендештер, ошон үчүн азыр биздин бийлик конкретный жесткий мераларга барып туруп 150 аскерин тарттырып алсын. Мына себеп причина болот. Любой мамлекеттерде мамлекеттин кызыкчылыгы корголуш керек. Бир мамлекеттин, бир диктатордун, бир абышканын үй бүлөсүн сактап калуу эмес. Эмне дегендей 18-20 миллион казак каршы чыгып атат Токаевка. А биз биякта туруп ошо элге каршы аскерлер жөнөттүк. Мына эми бизге сооп болот. Боор ооруса борго тептеби? Сооп болот мындай иште. Анткени алсыз мамлекетте алдуу күчтүү мамлекеттер басып турат. Эми биздин
жашынакай өзүбүздүн уулубуз, мекендешибиз, музыкант өзүңүз ойлосоңуз, мен канча мына Кыргызстанда митингтерге катышып жүрдүм, митингдин баасы, мисалы, бир кишини чыгарыш үчүн 1000 сом ашып кетсе, 2000 сом. Кайдагы 90 000 сом бул деген. Казактын акчасы менен салыштырганда биздикинен 10 000, 20 000 сом болуп атпайбы? Анан бир музыкант деген өзүңөр элестетип көрсөңөр, бир чыкканына бир саатта $500 алат болуш керек ал бала. Анан таанып алган, ал биринчи эле попадать этип кармалган да. Могу жанагы музыкант баланы сабап, коркутуп туруп анан сүйлөтүп атат. Көрүнүп турбайбы? Муну любой органдагы иштеген киши түшүнөт. Ошо бул биринчи Кыргызстандын жараны болуп калганда, анан ошону менен патшумок Кыргыз элин жалпысын жаман көрүнтөбүз деп ойлогон да. Көрдүңөрбү мекендештер? Ошон үчүн мынакей Казак Назарбаевдин, Токаевдин бийлигинин жүзү көрүндү. Ушуну биздин бийлик конкретно көрүп, жесткий мераларга барып, 150 аскерди кайра тарттырып алсын, артка кайтарып. Мынакей мен силерге бир нерсе айтайынчы. Американын же жөөт псевдо Израиль деген мамлекет бар го, жөөттөрүн. Бир жараны үчүн бир шаарды талкалап салып атат. Мекендештер, өзүңөр элестетип көрсөңөр, бир жараны үчүн Туркия мисалы үчүн бул илдет учурунда каякта ооруп атса, ошактан самолет жиберип алып келип атат. Биздин бир жаранды террорист кылып атат. Ошого биздин күчүбүз жетпейби? Муну деген мамлекеттик деңгээлде чечип туруп, кыргыздардын жарандарын өткөндө эле Facebook'та балдар айтып атпады эле, биздин өзүбүздүн жарандарды чыгарып кеткенге жардам берелик деп. Мынакей жана Алматадан чыга бериш жактан перестрелка болду деп көчү айтып аткан. Ошо кыргыздар көчүп чыгып баратса, балким аткан токтотпойчу. Ошондой да ыкма болот. Назарбаев менен Токаевдин заманы бүттү уже. Муну менен бүттү десеңер болот. Айырмасы жок. 1 жылбы, 2 жылбы бар мунун түйүнө жетилет. Ошон үчүн кыргыз мамлекетти өйдөрөөк, мындай деңгээлди өйдө көтөрүп, жакшылап бир көңүл буруп койсоңуздар болмок. Биздин ар бир жаран, кыргыз мамлекетинин жараны бул целый биз, мисалы үчүн мен чет өлкөдө жүрсөм, паспортуңарды ачып ишенбесеңер, эң артын окуп карасаңар, кыргыз жараны сактайбыз деп турат. Паспорту менен кошуп. Ошондой ыкма алып келип туруп чыгарып кетиш керек биздин балдарды. Замир, алейкум ассалам. Бул өтө биздин саясий ОДКБга кыйын болуп мактанып жөнөтүп аттыңар эле 150 солдат. 150 солдат жөнөтпөй эле койсоңор болмок, урматтуу бийлик. Мынакей уят болдуңар. Силер менен кошо биз уят болдук. Кыргыздын бүт жарандарын террорист ак үйүн басып алды, анан мародерго такайт. Азыр биздин кыргыз паспорттар, буларды азыр охота, эмнеге мынча массовый охота болуп атат билесиңерби? Камап, кыргыздын көбүрөөк паспортун табышат булар. Анан Кыргызстанга шыбайт, чаптайт мынакей кыргыздын жарандары. Ал Алматада көп кыргыз балдар иштеп жүргөн көп балдар бар да. Көчөдөн кармап эле такап. Токаев, мен бир нерсени айтайынчы, мына канча союз таркагандан бери түрлүү мамлекеттер бар да, Тажикстан бар, Казакстан бар. Эч качан бир нерсени билип алла. Сабырова, провокаторлор казактын бийлиги да казак эл эмес, бир нерсени түшүнүп алла, казак элинде кеп жок. Эч качан казак мамлекети кыргыз мамлекетин эсептеген эмес мекендештер. Ошондой туюп алсаңар, эмне үчүн могу отрицательный казак кыргызды душман кылган? Бул казак бийлигинин, Токаевдин, Назарбаевдин саясаты. Башчылар ынтымактуу болгондо кыргыз эли менен казак эли ынтымактуу жашамак. Мисалы үчүн мынакей канча үзөңгүлөш жашаганда казак менен кыргызчы. Мынакей тарыхка деле кайрылалыкчы. Мисалы үчүн Кенен Сары менен Ормонхандын окуясы болгон жерде Кенен Сары туура эмес кылган да. Кыргызга келген эмес, кыргызга баш кошуп биригелик деп, кыргызды басып алам дегенде ошондо айтышкандай, улуубуз биз башчы бололук, биздин артыбызга жок. Булардын кылып аткан иши биз өйдөбүз, биз бийикпиз деп атып, мынакей жебеген бокту жеп атат азыр
казак бийлиги. Ошон үчүн мен азыр жалпы кыргызстандыктарга кайрылганымдын себеби азыр биз бир позицияда бололук, мамлекетибиз менен эл бир позицияда болуп турсун. Көрдүңөр, килейге мамлекетке терроризмди жапшып атат. Бизди кылды депчи. Булардын мээси тескеринен иштейт. Токаевдинчи Жаңы Өзөндөгү чыккан эл эмне деп чыкты мындай. Ошо тарыхка кайрылсаңар, газдын баасы кымбаттап кетти. 12 сомдон 24 сом болду деп атат. Биздин тил менен айтып атабыз. Резко көтөрүп. Ошо газдын баасын арзандат деп чыкса, 20 000 террористтер басып кетти. Мен бир нерсени айтайынчы, бу террористтер деген подготовленный, өзлөрүн террорист деген жок деп атпайм. Булар өзлөрүнүн мекенин, өзлөрүнүн идеологиясын колдогон, коштогон жарандар. 20 000, если ошо чынында Токаев айткандай 20 000 террорист болсочу Алматыда, Орто Азияны басып алат 20 000 террорист. Билип алгыла. Подготовленный ошо террорист деп айтып атпайбы? Орто Азияны басып алат. Казакстан эмес, Алматы эмес. Ошон үчүн булардын коюп аткан дооматы элин көбө жаап, анан элинен да чыгыш керек болуп атат да. Булар кимди крайне кылат? Бирөөнү крайне кылыш керек. Ошон үчүн кыргыз жарандарын крайне кылат. Мынакей бөркүңөрдө көрүп койгула, бүгүн да эртең күн өтөт, бирок көбүнчө кыргызстандардын жарандарын паспорттарын таап чыгышат булар. Анан тиякта жаткан куралдарды чогултуп келип туруп, кыргыз балдарга чаптап туруп, анан мынакей кыргыздар атты, кыргыздар кылды деп ушундайга апарат. Анан билип алла, булар деген Казакстан авторитарный, диктаторский мамлекет да. Булар деген жанагы каза болгондордун санын жашырып коет. Көбүнчө полиция, КНБ, Министерство оборонадан сотрудниктер каза болду деп эле чыгара берет. Өзүңөр элестетпейсиңерби? Буларда деген целый интернетте өчүрүп салып атат. Эмне деген жарандардын керектөөчүлөрүнүн укугу бузулду. Интернетте өчүрүп салган. Биз публичный, мисалы үчүн, интернет сотовый телефондор менен алганда публичный договорлор бар да. Ошон үчүн булар акмактар, Токаев менен Назарбаев. Анан ОДКБ тууралуу айтайын. ОДКБнын максаты уже өзүнө жетти. Биринчи максаты бул деген тине Путин да 20 жылдан бери отурабы, Лукашенко да канча 30 жылдан бери отурабы, Назарбаев 30 жыл бири-бирин сакташ үчүн кылган ыкма. Муну биздин бийлик түшүнбөй калды. Биздин бийликке мактап койсо, же дагы бирдекени айтса макул болуп барды да, барбай коюш керек болчу. Биздикилерчи өзүнүн пикири бар. ОДКБнын өзүнүн мыйзамдары бар. Бул кыйноо, кыйнап чыгарылган эмес да. Добушуңду воздерживаться этип койсо болот болчу. Против деп койсо болот болчу. Кыргыз мамлекети. Көрдүңөрбү? Ошон үчүн 20 000 террорист деп айтып атпайбы Токаев? Бул деген жалган. Ошон үчүн урматтуу кыргыз элим, ишенбегиле, ал жерде жанагы азыр эми бизде болгон намаз окуп, сакал коюп, ислам дини менен өзү образ жашоосун алып баргандарды шыбайт бир жер анык белгилүү болуп калды да, аягы барып туруп сакалчандар күнөөлүү болот. Анан сакалчандардын ичинен Кыргызстан күнөөлүү болот. Ошон үчүн казак мамлекетине сабырдуулук каалайм, кайраттык каалайм, бирок мен прогнозум боюнча өзүм болду, бул Казакстандын жеткен жетине жетти, уже эл тынчыбайт. Кантип башкарат? Эмне террористтердин президенти болобу Токаев? 20 000 террорист, 4 000 кишини кармап атат. Мындай болушу мүмкүн эмес, килейге мамлекет. Ошон үчүн мен баардык кыргыз элин азыр тынччылыкка чакырып, ошо өзүбүздүн оюбузду Facebook'tan айтып, мнениябызды айтып, оюбузду айтабыз. Ташиевдин да сүйлөгөнүн уктум, бирок Ташиевдин духу жетпейт Казакстанга. ОДКБга духу жетпейт. Азыр чакырып по телефону айтып түшүндүрүп коет. Эч качан техниялардын сөзүн укпаш керек. Өзүң ошо ойду айттым, өзүң оюңа барыш керек. Даже өзү учуп барыш керек. Рахмат. У тебя логика очень высокая, дейт Акжолтой. Рахмат. Анан Ташиев даже өзү учуп барыш керек болчу.
Казакстанга жакын эле жердебизде 100-200 километр бар. Ош жерден тейлеп алып чыгып кетиш керек болчу достор. Ошон үчүн азыр биздин мамлекетке тынчтык каалайм, ийгилик каалайм. Анан өткөндө да биздин бийлик башчысы туура эмес сүйлөп койду да, ошого да аябай капаланып таарынып калдым. 20-30 популист ак үйдүн астында митинг кылып атат деп туура эмес, урматтуу Садыр Нуркожоевич, антпеш керек болчу. Бизди да ошо ат башы логистикалык борборду эметип чыгып атканда, ошондо премьер-министр ким эле? Бороновпу же Абылгазиев болуш керек. Ошо Абылгазиев бизди да ошенткенде 20-30 Мыктыбек Дүйшөналы номерин сурап 0-999 79-99-99. Бизди да провокатор дегенде 30-70 киши, анан 1000 деген 10 000 деген киши чыккан. Ушагы жакшы эмес, өз элин толук караш керек болчу. Ошон үчүн мекендештер, биз азыр бир туралык, бир ойдо бололук, оюбузду айтып туралык, бирок казак элине ушул жерден сүйлөп атканда эки элдин ортосуна азыр бүлүк салып атпайбы? Эме кылыш керек да достор. Казак элин колдоп турушубуз керек. Казак эли менен кыргыз эли бир деп. Бирок бийлик Казакстандын бийлигин конкретно жазып Токаев менен Назарбаевди колдобойбуз, кетсин деп турушубуз керек. Анткени биздин Кыргызстандын жарандары билип алгыла, жыргаганынан Астана менен Алматада иштеп жүргөн жок, Россияда иштеп жүргөн жок. Азамат жазып, все понятно, что наши очень лоханулись дейт. Тура. Бу жерде в будущем из-за этого андай болушу мүмкүн эмес. Просто бу жер мындай болду да, геополитикада бу шахматтай да. Ошон үчүн биздин мамлекет шахматты 5-6 кадам астыга ыргытыш керек болчу. Мындай болсо кандай болот? Азыр бизди террорист десе эмне дейт болуш керек? Биздин балдарды атып кетсе эмне болот? Бүт эмеге даяр болуп туруп анан ход жасаш керек болчу да. Ошон эң тупой ходум, мен иштебеген ход, такыр мен геосаясатка мен жетпей атат деген бул отказ или воздержание болду. Ошо менен утуп кетмексиң. Мисалы үчүн кээ бир чоң мындай мажилистерге барганда, собранияга барганда жакшы интеллектуальный балдар отурса, мен мисалы үчүн унчукпайм. Оюн угуп, наоборот, бир билим алайын дейм да. Ошон үчүн ушул жерден аскерлерди жибербей коюш керек болчу. Ошон үчүн тамашалап жазбадым да, ГСМ жок деп жибербей койсоңор, булардан бери турмаксан. Бул аягы бүтпөйт уже. 1000 деген ОДКБнын Казакстанга кирген, бул Центральный Азияга эгемендүүлүгүнө шек келтирди деген сөз. Токаев эмне акылдуулугунан же казак элинин аман эсен мамлекетин сактап калыш үчүн иш алып барды дейсизби? Өзүнүн бийлигин сактап калыш үчүн иш алып барды да достор. Ошон үчүн айтып атпайм, булар ОДКБ Казакстанга кирген, Орто Азияга чоң сокку, эгемендүүлүгүнө чоң сокку. Билип алла. Мындайча айтканда, азыр көбү чыгып айтпайбы, булар деген жанагыдай мамлекеттик имараттарды коргош үчүн, ошолорду сакташ үчүн барды дейт. Мамлекеттик имаратты сактап турса, террористтер нападать этсе, ал солдаттар атпайбы? Атат да. Өзүн коргош керек да, имаратты коргош керек да. Көрдүңөр, булар ошон үчүн мындайча айтканда конфетке ороп туруп, танканы анан ап кирди да. Ошон үчүн урматтуу мекендештер, азыр ушундай кырдаалда мынакей биз эми өткөндө позициябыз жөнөтпөсүн деп атпадык белек аскерлерди. Эми жөнөтүүдө, эми жөнөтүүгөндөн кийин Токаев кыргыз элин, кыргызстандыктардын террористтерге койду. Эми биз мамлекетибиз менен бир туралык, бир позицияда туралык. Мамлекетибиз эмне десе ошо позицияны коргоп. Анткени кыргыз эли, кыргызстандыктар жалпы ынтымактуу болушубуз керек. Анткени жалпысынан булар Токаев көрдүңөр, бир мындайча айтканда козел отпущение издеп атат да. Ошон үчүн жалпысынан азыр кыргыз жарандарын террористке такайт. Мындайча айтканда кыргыздар келип, ушуну көтөрүп, ушунун жаңжалдын баарын чыгарды. Уюштуруучулар да кыргыздар, бизге душмандын
батеги кирип келгенде албетте туура айтып атасыз. Двойной стандарт болот атпайбы, кош стандарт болот. Мынакей Баткен менен Кыргыз менен Тажиктин окуясын айталык. Көп жерде булардын двойной стандарттар ойнойт. Өзүңөр чечип алгыла деп койбодубу? Бирок ошонун аркасында Россия жаткан. Кыргыз менен Тажикстандын чек арасында жаңжал чыкканда мунун артында Россиянын спецслужбалары жаткан. Ош жерде чоң от чыгып, согуш чыгып, Казак менен Кыргыз менен Тажикстан согушса, анан алсыраса, анан бизге чөгөлөп келет депчи. Ошондой ыкмаларды салат. Булардан айтып атпаймынбы? Центральный Азияны разделяй и властвуй деген спецслужбалар конкретно иштеп атат. Ошону биздин жалпы кыргыз эли түшүнбөй атпайбы? Россия окумуш жардам берип атат, анан Россияда мигранттар иштеп жүрөт. Бир нерсени билип алла, биздин кыргыз эли мигрант болуп иштеп жүрсөчү, бизди чыгара албайт Россия. Толугу менен чыгара албайт. Биздин ошо рабочий күчтөрүбүз аларга да керек. Азыр глобализация болуп кеткен да бүт дүйнө. Ошон үчүн толугу менен чыгара албайт. Эми ал Тима Ташматов айтат, ал бул эмне? Аякта Алматада, Астанада кыргыздар көп, иштеп жүргөндөр көп, корошуп уруп иштегендер көп, кийим сатып көтөрүлүп кеткен бизнесмендер көп. Көп а жерде. Аябай көбөйүп кеткен да. Мигрант болуп эле жүргөн, балким ырдап барган, анан сабап туруп, коркутуп туруп, пытка кылсана мойнун алды да, адамдын кебетесинен эле айтып турбайбы? Ошо бала ошакка барып, пистолет көтөрүп, төңкөрүлүш жасамак беле. Силер туура түшүнгүлөчү. Ушуну да айтам деп айта эле келем, мынакей эми эби келди. Бизде мындай болду да, Казак менен Кыргызстанды салыштырып айтып берейин да. 90-жыл келди, Союздор чачырады. 15 жыл Акаевдин балдары Айдар болуп, Кыргызстандын эң мыкты таможнясын, бензинин, электроэнергиясын сорду да бир топ 15 жыл. Анан революция болуп Бакиев келди. Ошондо Максим Бакиев өзүнүн Басяк командасын алып келип соруп миллионер болуп ал кетти. Андан кийин Атамбаев келди. 10 жыл алардын командасы сорду. Анан кетти. Андан кийин жаңы бийлик Садыр Жапаров келди. Эми алардын командасы келди. Ушинтип Кыргызстанда алмашылып сорулуп атканда жанагыдай мындайча айтканда жировой точкаларычы. А билип алгыла, Казакстанда 30 жылдан бери бир эле клан соруп келген Казакстандын кең байлыгын. Элестетип көрүлө, жанагыдай Тоогендерин, Машкевич, Фатах Шайди, Раматлык Ибрагимов, Алимжан, ошондой бизнесмендер, мисалы үчүн ГСМ жакты, мисалы биз бензин текшерип көп эмесин жүрбөйбүз. ГСМ жакты Кулибаев деген Назарбаевдин күйөө баласы сорот. Толугу менен бензин ошо менен. Анын ичинде бир 100дөй олигарх чыгып кеткен. Андан кийин буларда жанагыдай урановый месторождение бар. Алтын чыккандар буларда бизде кумтөрдө биринчи орунда турбайбы? Аларда алтындан байгандарды эсептебейт бай деп. Көрдүңөрбү? Ошон үчүн булар бир эмеден толуп кеткен да. Казак эли айтып атпайбы, 3 шаары мыкты турат. Алмата биринчи орунда турат. Андан кийин Астана, андан кийин Атрау. Мунай чыккан жер. Анан 3-чү Актөбө деп коет, Актөбөсү деле анча эмес. Калган айылдары мамлекеттин шаарлары өтө кедей. Күнүнкүсүн күнүн таап жейт. Мисалы үчүн бизде 10 күн, 5 күн жумушсуз деле жашап жүрө бересиң го. Алар 1 саатта жумушсуз калбайт. Булардын баарын процент, кредит бүт эмеге тыгып салган. Ошон үчүн достор, Казакстандын азыркы биздин музыкант баланы да башка музыкант эмес, карапайым балдарды да террорист кылып чыгарат. Ошон үчүн биз бир туруп өзүбүздүн оюбузду, пикирибизди айтып жазып туралык достор. Ошон үчүн могу жерге азыр мынакей 200дөн ашык жаран көрүп атасыңар. Эме деп жазыңыздар. Музыкант баланы алып келсин мамлекет. Ошактан коргоп алсын, нота протеста жөнөтсүн. Биздин жанагы мамлекетте отургандар да Facebook'та отурат да ошолор көрсүн. Эң жакшысы азыр өзлөрүнүн договорун бузуп 150 аскерди кайра кайтарып алсын. Болду, ошону менен мышмыят да. Бир нерсени билгилечи, суранам урматтуу мекендештер. Кыргыз мамлекетинин бир жараны бир мамлекетке тете. Ошону түшүнсүнчү биздин бийлик. Болду, ошо музыканттын негизинен эле
өзүбүздү мындай коргошубуз керек. Бир музыкант эмес да. Биздин бир жаран айырмасы жок. Ал музыкантпы, ал сүрөтчүбү, ал саясатчыбы, ал бомушпу, ал студентпи, ал деген эс алып жүргөн туристпи, айырмасы жок. Биздин бир жаран үчүн бир мамлекет менен согуш жарыяласак болот. Ошон үчүн биз мамлекетпиз да. Өзүбүздүн желегибиз бар, өзүбүздүн гербибиз бар, өзүбүздүн гимнибиз бар, өзүбүздүн жерибиз бар, өзүбүздүн аскерибиз бар. Бизге бир жаран, бир мамлекет, бир жаран үчүн. Түшүнүп атасыңарбы? Ошонун негизинен кайтарыш керек. Эми ошон жетсе, биздин сунуштарды укпай атышпайбы? Бул деген аягы жакшы болуп бүтпөйт. Анан если биз ошону да жеп алсак, мисалы үчүн азыр музыкантты террорист деп каматып ийсек, анда биз мамлекет болуп турганыбыз эмне пайда? Биздин бир жаранды террорист деп атат. Элестет, капысынан аякта сакалчан намаз окугандарды кармаса, итакмагыбызды чыгарып көрсөтөт. Ким жазып атат? Улуттарга бөлүнбөш керек. Биз түшүнсөңөр, биз азыркы 21-кылымда жашайбыз. Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламды айтып кеткен пайгамбарыбыз. Ким ла иляха иллаллохты айтты, ал мусулман, бир тууган деп. Анын эле прототипи бар азыркы мамлекет. Ким бир мамлекетте жашасак, бул да бир мекендеш да. Биздин мамлекеттин жараны оруспу, уйгурбу, корейспи, немиспи, айырмасы жок. Кыргызстандын паспорту барбы? Ал Кыргызстандын жараны. Болду, Кыргызстандын аскери чет жакта болсо, коргоп, колдоп, коштоп алышыбыз керек. Азыр бизди казактар террорист этиби? Дүйнө мамлекетке террорист деп чыгарат алар. Алардын баса эмеси тууралуу да айтайынчы, алардын улуттук телеканалдары бар го. Алар болду, только пропаганда менен иш кылат. Алардын пропагандасы ошо Назарбаев менен Токаев жакшы, эли жаманга чыгарат. Көрүп атасыңарбы? Ошон үчүн буларда көрдүңөрбү? 2-январдан бери, 2022-жылдан бери азыркы 10-9 чейинчи полицейскийлердин каза болгонун эле көрсөтүп атат. Жарандарды көрсөтөт. Аларды бүт жасап атат азыр. Жасайт, террористке чаптайт, мынтыктарды коет. Ошо менен видео роликтер жасайт, анан акырын чекесинен чыгара берет. Мынакей атышып атып анан биз атып өлтүрдүк деп. Аякта карапайым эле балдар. Анан мародерство болбойт дейсиңер. Мародерство в любом случае болот. Бул революциянын жанагыдай коогалаңдын табияты ошондой. Көрүп атасыңарбы? Мародерство болот. Болгон и боло берет аякта деген. 10 миң, 20 миң киши жүрөт да, 20 миң тең патриот эмес да. Түшүнүп атасыңбы? 30 миң жүрсө 30 миң патриот эмес да. Арасына бир 5 миң патриот болсо болор, калганы зивака болот. Кээ бир ушу менен колдоноюн, ачка жүргөндөр болот. Ошолор урдады да. Кийим кечекке жетип алайын, телефонго жетип алайын деп. Ошон үчүн азыр эң эле токотер ушу чыкканымдын негизги максаты, урматтуу мекендештер, биздин жанагы музыкантты коргоп коштоп алышыбыз керек. Ал эч кандай террорист эмес. Эч кандай. Өзүңөр ойлосоңор, 90 миң теңгеге бирөө эле мына мага эле чалып атат да. Элестетип көр, номеримди кайдан алып атат? Мага чалыш үчүн Казакстандан. Рахат, тилиң эле сайрайт дейт. Ошо тилим сайраган үчүн да аябай кубанычтамын. Тилим сайрап турганга. Тиги анан 90 миңге мени чалып чыгарып атат. Өзүңөрдүн эле ошо музыкант баланын ордуна коюп көрсөңөр, тааныбаган эле бирөө кандайсың 90 миң берейин. Анан митингчилергечи билип алгыла, самолет менен эч качан апарбайт. Кимди уктуңар эле? Оштон Бишкекке митингчини самолетко салып келген. Таксиге салып коет, экономдоп. Бүт тура эмес. ОДКБны киргиз. Оода ал деген элестеткиле дүйнөлүк эл аралык мыйзамдар бар, кадимкидейчи. Юристтер менен, политологдор менен. Суверенный мамлекетке азыркы тил менен айтканда, бөлөк мамлекеттин военный кириш уже суверенитке
мамлекетке шек келтирген байла эме ал миротворец болсун, тынчтыкты сактасын, миң мамлекет эмне болсун, андай болбойт, киргизбеш керек. Түшүнүп атасыңарбы? Ошон үчүн мекендештер, давайте азыр бул жерден тиги баланын аты кандай эле музыкант баланын атын жазып мамлекетке талап кылалык, алып келсин. Албетте бул Путиндин идеясы. Булар деген бир нерсени билгилечи, Россия эч качан бизге жакшылык жасаган эмес, кылбайт достор. Биз өз арбайыбызды өзүбүз тартышыбыз керек. Айтып атпайм биз. Мисалы үчүн эмнеге өзүңөр мындай эле бир логически ойлонуп көрсөңөр, түрк тилдүү мамлекеттерди айтып атам мына. Казакстан, Кыргызстан, Өзбекстан, Түркменистан, Түркия мамлекети, бешөөнү айтайын. Эмне үчүн эч качан постсоветский мамлекеттерде Россиясыз чогула албайт? Мухтар Аблязов деген миллиардер жөнүндө кандай? Ал лидер эмес, рахат. Ал лидер эмес. Анан айтпадым, бул эме башта коголаң башталганда эле айткамды, казактарда лидер жок, мына бизде бирин серин чыгып ушинтип акыйкатты айтып, биригип кетчү. Буларды бүт жалпы айтып талкалап салган. Ошон үчүн жер ушундай болуп атат да, мекендештер. Түрк элдүү тил өзүнчө биригип алып оокатын кылыш керек. Если мисалы үчүн мына Казакстан, мына силерге санап айтып берип атам. Казакстан, Кыргызстан, Өзбекстан, Түркия менен бир, Түркменстан бешөө менен бир иштесекчи, биз через Кытай жол салып туруп Европага чыга алабыз. Через Турция. Эгемендүү болобуз. Ташиев жөнүндө мен эмени билем, биз революция кылып атканда ал Сооронбай Жээнбеков менен мандат жалдырап талашып жүргөнүн эле билем, андан башка ал киши жөнүндө эчтеке деп айта албайм. Анан колунан келбейт, колунан келсе башкача ыкмалар кылмак да, бул жерде деген менмин деген саясий геополитиканы түшүнгөн мыкты Кыргызстандачы саясатчылар бар. Ошолордун баарын тегерегине алыш керек эле да. Мында кандай кылабыз? Муну деген түн ичинде 2 чейин сүйлөшүп чечип салдык деп, 2 эмес, таң атканга чейин 3 күн эсептеп туруп анан чечиш керек болчу да. Казакстанга мисалы үчүн азыркыга чейин биз барбай турганда моуну чыгарбайт болчу буларчы. Булар бизди киргизип алып туруп анан чыгарды. Көрдүңөрбү? Болот, бирок буга каршы да дос Туран жөнүндө айтчы. Туран биз үчүн НАТОдой эле болмок. Ооба тумшугун тыгып албай калмак бизге дейт, биздин армия. Болот, андай кылса да өзүбүзчө Наполеондун айткан сөзү бар да, если өзүңдүн аскериңди бакпасаң, бирөөнүн аскерин багасың. Ошондой да мынакей, бирөөнүн аскерин багып атабыз да. Бул жерде деген албетте түрк тилдүүлөр өзүнчө идея менен, өзүнчө биригүү менен иш алып барыш керек болчу. Бизди булар бөлүп жарып ошо алсыратып атат да. Бул Казакстандын деле бул иши болоорун баары эле прекрасно түшүнүп турганбыз, болмок да бул. Уже чирип кеткен, Назарбаевдин системасы чирип кеткен. Акжолтой мырза, мон жооп берип коеюнчу достор. Өтүп кеттим. Биздин жоокерлерди Казакстанга жөнөткөн Жапаровдун Ташиевдин парламентке кылганы туурабы? Туура эмес. Кийинки сөт сиздин оюңузча биз казак элине кантип жардам берсек болот? Ташиев парламентте жөнөткөнү туура эмес достор. Даже если ошо парламент ушундай биринчи чечим эле ушундай болду, парламентти чачыратып эле салыш керек, таратып. Туура эмес. Казактарга азыр деген гуманитарный жардам бериш керек достор. Бирок ал казактар азыр бизге деген муктаж эмес.
Анткени буларда энзи деген запасы бар да, жана нефти доллардан чогултуп аткан өзүнчө казынасы бар. Ачса аякта өтө эбегейсиз акча бар. Ошо менен жаап эле таштайт. Буларга азыр эң башкысы Токаев өз бийлигин Назарбаев экөө сактап калыш керек в любом случае. Парковка менен иштеп атабыз, туугандар, анын баары иш болуп атат. Азыр могу выходнойлор болуп атпайбы? Выходнойлор бүттүн, анан ар биринин ишин кылабыз да. Ошон үчүн урматтуу мекендештер, азыр биз мамлекет менен бир туралык эң негизгиси. Ар дайым өзүбүздүн пикирибизди, өзүбүздүн оюбузду айткандан коркпойлук. Ошондо гана биз ийгиликке жетишебиз. Азыр эң биринчи ача-пачаңарды токтоткулачы дейт. Кээ бир уш жерде Facebook'тагы туура эмес жазгандарга да жооп бербейм, анткени деген 223 киши көрүп атат. 223-ün 23 эле патриот. Калганы мынтип кызыгып көрүп атат. Анан арасында туура эмес сүйлөгөндөр бар. Аларды да мен жакшы көрүп сыйлайм, анткени биз баарыбыз бир мамлекетпиз, бир элбиз, ар бирөөбүздүн өзүбүздүн оюбуз бар. Бирок биз кадам менен иш көрсөтүп көнүп калганбыз. Ошон үчүн урматтуу мекендештер, казак эли өзү эл жакшы. Түшүнүп атасыңар? Бийлиги туура эмес да, бийлиги. Айтып атпаймынбы? Май куюучу жай бүттү, бүт эле иштеп атабыз, бирок жегендер азайып калды. Мейлем достор, өзүңөр пикириңерди жазып бөлүшүп койгула. Жана музыкант баланын атын жазып азыр эмеге Facebook'ка бөлүшкүлө, алып келсин, бизди жактап апапакайт. Казакстандын бийлиги кечирим сураш керек кыргыз элинен, кыргыз мамлекетинен. Бизди террорист деп атат. Силер ошондо түшүнсөңөр, урматтуу мекендештер, килейген кол тойгон эгемендүү мамлекетти террорист деп жала жаап атат. Муну өзүнүн деңгээлинде көтөрүш керек. Эми мынакей жогорку кеңеш экстренный эртең чогулуш керек. Муга саясий баа бериш керек. Биз террористпиз, жалпы баарыбыз террорист деп атат да булар. Түшүнүп атасыңарбы? Ошон үчүн эми эртең чогулабы, чогулбайбы билбейм. Мейлі, сілерді урматтап, Ак Жолтой Тукунов сак болгула.